ТЭЦти модернизациялоо 2014-жылы башталган. 3 жыл аралыгында оңдоп түзөө иштери тынымсыз жүрүп, акыры көздөгөн план ишке толугу менен ашырылып отурат. Модернизация кылуу боюнча документке кол коюлар Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин 2013-жылы өлкөгө болгон иш сапарынын жүрүшүндө жүзөгө ашырылган болчу. Урматтуу мекендештерим, албетте бүгүн биз үчүн чоң бир майрам, өзгөчө энергетика ветерандары отурат, түшүнүп атат кандай маанилүү окуя болуп атканын. Бул майрам эртеңки эгемендүүлүк күнүнө да туш болуп атканы өзгөчө бир татынакай нерсе. Ошондуктан биринчи кезекте баарыңарды бүгүнкү да майрам менен куттуктагым келет, эртеңки да келе жаткан чоң майрам менен куттуктап коеюн. Куттуктайм. Ошол жылы Кыргызстан электр түйүндөрү ачык акционердик коому менен Кытай Республикасынын Твея акционердик ачык коому ортосунда контракттык негизде $386 миллион ТЭЦти модернизациялоо долбоорун ишке ашыруу боюнча келишим түзүлгөн. Оңдоп түзөө иштери 3 этап менен жүргүзүлдү. Я прекрасно помню, что даже на первой моей пресс-конференции по итогам первого года работы президентства, как погас свет. Менин аткарган ишимдин 1 жылдыгы тууралуу маалымат жыйында электр жарыгы өчүп калганы эсимде. Аны айрым журналисттер дагы билишет болушу керек. Анткени ошол кезде өлкөдө абал ошондой болчу. Ошондой эле биз Датхагемин көмөк чордонун куруп баштаганыбызда жана Газпромго кыргыз газды берип жатканыбыздагы ызы чуулар да эсимде. Ал эми бүгүн биз эч кимдин алдына тизе бүккөн жокпуз. Модернизация иштеринин алкагында 2 жогорку кубаттуулуктагы энергоблок орнотулган. Бул Кыргызстан үчүн өтө маанилүү жаңылык. Анткени жогорудагы энергоблоктор жергиликтүү көмүрдү иштетет. Муну менен чет жактан келген көмүрдүн саны кескин кыскарат. Дегенкиси болжол менен жылына 550 тоннадан 1200 тоннага чукул жергиликтүү көмүр иштетилет. Модернизация ТЭЦ города Бишкек является еще одним показателем. Бишкек шаардык ТЭЦин модернизациялоо менен биз Кытай-Кыргызстан өлкөлөрүнүн стратегиялык өнөктөштүгү жана тыгыз кызматташтыгы динамикалык темп менен өсүп жатканын байкасак болот. ТЭЦ аркылуу Бишкек шаарынын тургундары электр жарыгы жана электр жылуулугу менен толук камсыз болуп, президенттин жана өкмөттүн камкордугун сезишет деп ишенем. Жаңы ишке киргизилген от казандардын жардамы менен айлана чөйрөгө зыян тийгизген газ тазаланып турат. Ага катар оңдоп түзөө иштеринен кийин ТЭЦке болжол менен 150 кызмат орду пайда болду. Тынчтык Акишев, Азат Муратбеков, Пирамида.